Салам достор, кутмандуу кечиңиздер менен. Барыңыздарга кутмандуу кеч калайсыз. Мына ушинтип кайрадан сиздер менен көгүлтүр экранда амандашып жатканыма кубанычтамын. Баткен телеканалында Бат шоу программасы кайрадан сиздердин алдыңыздарда. Жалпыңыздар биз менен бирге болуңуздар, экранга жакын олтуруңуздар. Мен ойлойм, сиздерге бүгүнкү эфирибиздагы өтө жагат деген ойдобуз. Кудай буйрса, аны бүгүнкү студиябыздын коногубуз менен ишке ашырганга аракет жасайлы. Анда бүгүнкү студиябыздын котту коногу эстрада ырчысы, шаңдуу жана ошондой эле шайыр жүргөн ырчы жигитибиз Темир Дамирбеков бүгүн биздин студиябызда конокто. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат чоң. Жалпы Кыргыз элибизге жана ушул Бат шоу телекөрсөтүүсүнүн жалпы көрөрмандарына бизден чоң салам. Ассаламу алейкум. Мына ушундай өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүн студиябыздын коногу дал ушул жигит сиз менен кызыктуу маек жана ошондой эле биздин кызыктуу конкурстарга катышат деген ойдобуз. Анда Темир дагы бир кош келипсиз. Биздин атмосфера үйдөгүдөй өзүңүз көргөндөй эле. Эфирибиз эркин, кадимки экөөбүз кандай сүйлөшсөк ошондой эле сүйлөшөбүз, баарлашабыз дегендей, жаңылыктардан бөлүшөбүз, бирок көрүүчүлөр менен дагы тең ошол жаңылыктарыңызды айтасыз. Биздин эфирибиздин шарты боюнча өзүңүз тууралуу биздин көрүүчүлөргө бир аз кыскача айтып беришиңиз керек, тагыраак айтканда өмүр баяныңыз. Мен Дамирбеков Темирбек Дамирбекович. Үй бүлөдө эң кичүү эрке баласымын, 3 тууганбыз. Бир байкем, бир эжем бар. 91-жылкы 4-сентябрь күнү төрөлгөн жигитмин. Бүгүнкү күндө жеке ырчы, алып баруучу, жалпы кыргызымдын жакшылыгына кызмат кылып келебиз. Мына ушундай. Демек, үйдүн эң күчүүсү. Жаш эрке бала. Демек, эрке бала үйдө деле, анан элдин деле эрке баласы болуп жүрөсүз. аракет кылабыз. Чыгармачылыкка аралашканыңызга канча жыл болуп калды? Чыгармачылыкка олуттуу аралашканыма 2015-жыл болчу. Ага чейин ырдачумун, жаш таланттарда балагычада 2015-жылы ушул өзүмдүн автордук туулган жер деген сөз обону өзүмө таандык. Өзүмдүн туулган жерим Кичи Мекеним Сүлүктүү шаарына арналган ушул чыгарма менен чыкканмын. 2015-тен бери ушул чыгармачылык чөйрөсүндө аралашып, элге жакшы чыгармалар чыгарып келе атабыз. Демек, сиз обон да чыгарасыз. Обон дагы чыгарам, сөз да жазам. Акындык өнөрүңүз да бар. Аракет кылабыз. Ырлардын калп айтпайм, бир 60-70% ушул сөздөрү өзүмө таандык, бир 30% обонун өзүмдүкү. Демек, аз гана убакыттын ичинде эле ушунчалык бир жакшы элдин алкышына ээ болуп атасыз, өзүңүздүн мына жеке дагы концертиңизди, туулган жериңизди бергениңизге баарыбыз күбөбүз дегенде, ушул тууралуу сурагым келип турат. Туулган жер кандай тосуп алды сизди? Сөз жок, керемет. Мен аябай кубанычтамын. Бардык эфирлерден ыраазычылык айтам, бүгүн да айткым келип турат. Ушул 21 март Ноорус майрамында өзүмдүн туулган жерим Кичи Мекеним Сүлүктүү шаарында жалпы элимдин алакан жайып, Алладан батасын сурап, ушул кесип концертин берип келдик. Керемет болду, аябай. Чындыгында ушул Сүлүктүү шаарынын маданият мен негизи стадионго койгум келген. Бирок аба ырайына байланыштуу ушул маданият үйүндө койдук. Маданият үйү негизи 400 орундуу. Бирок ал жерге 1200 адам чогулду. Аншлаг, даже переаншлаг болду. Күттүңүз беле ушундайды элден? Сөзсүз да, бул ар бир өлкөнүн кыялы максаты, мага стимул, мотивация болду. Эң башкысы ошондой алтындай убакытты бөлүп бата тилеп келген жалпы менин жердештериме рахмат. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, сөз жок, айта берсем, негизи таланттуусуз. Бул жагынан алганда чыгармачылыкта, ырчылыктан деле алып кетип атасыз, анан элдин кызматында мына алып баруучулукта милдет аткарып атасыз, тойлордо, жашылыктарда ошол эрке балалык милдетти аткарып атасыз. Деги эле мына ушундай ар тармакты алып кеткенге кантип жетишсе болот? Кантип убактыңызды үнөмдөп ушуларга жетишип атасыз? Ал ар бир инсандын өзүнүн аракет болсо сөзсүз берекет болот. Жетишпеген нерсе жок эмес. Бардык нерсеге жетишсе болот. Андыктан мен ушул күндү күтүп келгенмин. Шүгүр
бар. Сонун маселен бүгүн Баткен жергесинде коноктомун. Жакшылыкка келгенбиз. Андан бир күн мурун ошол ысык көлдү таза сактайлы акциясы уюштуруп, ошол жерден барып белгилүү телеканалдар уюштуруп алган концерт менен барып ысык көлдө акция жүргүзүп келдик. Ысык көлдү таза сактайлы, тазалык бул ыйман деп ал жактан концерт койдук. Күнү бою жол жүрүп, таң атканда Бишкекке келип, эртеси күнү Баткенге учуп келдик. Элдин жакшылыгына бүгүн сиздерге насип экен эфириңиздерде отурабыз. Демек бул адамдын өзүнүн аракет болсо сөзсүз. Демек жетишсе болот. Алла таалам берекесин берсин дейли убакыттын. Убакыттын берекесин берсе, ушинтип буюрса көпчүлүк эфирлерге, жакшылыкка жетишебиз. Эми адам баласы баягы ден соолукка билип болбойт, мына ушундай чыгармачылык инсандар көп эсе жолдо өткөрөт күнүн. Сиз деле мына айтып атасыз, эми көбүнчө жолдо өткөрөт экен. Ушундай бир кандайдыр бир жетише албай калган учурлар болобу? Ошондо кантип ситуациядан чыгып кетесиз, мисалы? Жетише албай калган учурлар кайсы учурда болот? Техникага ишенич жок, аба ырайына ишенич жок. Маселен, өзүбүздүн түштүк жерге келсем, маселен, той алган болсом, Бишкектен айрым аба ырайына байланыштуу самолет учпай калган учурда жетишпей каламын. Же болбосо машина менен келатып, жолдо эми техника ишенич жок, бузулуп калышы мүмкүн. Ошентип жетишпей калган учурлар болот. Анткени баары биз ойлогондой боло бербейт, баары жараткандын буйругу. Мындай учурда сөзсүз түрдө негизи ар бир жумушка сөзсүз чыгуу жолу бар дейт. Ар бир жумуштун чыгуу жолу бар дейт. Мен кечирим сураймын. Бүгүнкү күндө интернет булактары ошол оңой болуп калды. Ишениш үчүн мен калп айтпады деп ойлош үчүн ошол болуп жаткан абалдын баарын, учурдун баарын тартып саламын. Ошол маселен кайка жөнөгөн болсом тарынтпаганга аракет кыламын. Демек, бардык эле ырчылар сыяктуу эле элдерге ушул интернет аркылуу отчетуңуз берип турасыз. Жакшы, алгачкы жолу иштеп тапкан акчаңыз эсиңиздеби? Эсимде. Канча жашта эле? Алгачкы жолу иштеп тапкан акчам эми Кайсынысын айтсам экен? Эң алгачкысы. Кайсы боюнча? 3-классында же 4-классында болчу. Ал кезде ачык айтайын, биз жана бала кыял, билесиң, балдар көбүнчө көчөдө ойноп, көчөдө чоңоюп, анан биздин айылдан сел, арыктан сел агып, жаан селден кийин мен жалгыз эмесмин да, досторум менен тишип, ошол арыктан биз алюмин топтоп 3-4 килограмм алюмин топтоп, мен 17 сом акча топтогом, эсимде. Ошол кезде бирок сүрөт 20 сом болчу, сүрөт чыгарган. 17 сом тапканмын, анан үйдөгүлөрдөн менимче 3 сом алып, анан бүт өзүм теңде, өзүм курактуу досторумду, туугандарымды, тайкемдин балдарын, жээндерин, бөлөлөрүн чогултуп алып, эсимде атайын фотостудияга барып, баарыбыз отурган калпактарды кийген, костюмду кийген. Түптүз отуруп, таштын үстүндө отурабыз. Фотостудиянын ичинде таш бар болчу, ошондуктан 20 сомго бир жума алюмин топтоп, бир сүрөткө түшүп, ошол сүрөттү дагы эле турат. Эң алгачкы жолу. Демек, алюмин сатып акча тапкансыз. Азыр эмне кылып таап атасыз акчаны? Азыр эми шүгүр ошол элибиздин жакшылыгында концерттерден, тойлордон, кошумча бизнесим бар. ошол бизнестен. Жакшы, мына эми акыркы учурда, мына 2019 жылы жаңы жылда жаңы келиш менен иштеп баштадыңыз. Буга чейин бардык көрөрмандарыңыз билсе керек, өзүңүз жалгыз иштеп жүргөнүңүздү. Ошол эми азыркы продюсер менен иштөө сиз үчүн кандай болууда? Жакшы болууда. 2019 жыл башынан Лутфулла Бузурманкулу продюсерлик борборунда келишим түзүп иштеп баштадык. Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы деп, азыр мурда жетишпей аткан жактарыма жетишип калдым. Биз чыгармачылык инсандар көбүнчө түнкүсүн иштейбиз, таң атканда жатабыз, анан көз атсак эле түштөн кийин болуп кетет, жумуш убакыты бүтүп калат. Ушундай жумуштарды сөзсүз түрдө продюсерибиздин жардамы менен ушундай ийгиликтерге жетишип атабыз, жетишпеген жактарга жетишип атабыз. Демек, жыйынтыгы жакшы, эч бир орусча айтканда жалып Жок. Баары шүгүр. Демек, мен билишимче сиздердин продюсер менен иштешкенден кийин жөн гана ырдап бериш сиздердики, калганын продюсер кылыш керекпи? Жок, андай деле эмес. Ал продюсердин анчалык убактысы жок, анткени биз командада 3 жигитпиз. Мурат Данияров, Кудайберди Айтбосонов, мен сөзсүз түрдө эки жактан тең аракет болуш керек.
из аракет кылабыз. Дал ушул үч жигиттин ортосунда атаандаш барбы бири-бириңиздерге? Менде атаандашы жок. Менимче Мурадил менен Кудайберди да жок. Бул анткени буга сөзсүз биздин продюсерибиз себептүү. Ал баарыбызга бирдей мамиле. Маселен, биз жумуш жасап турганбызда, ошол баарыбызга чогуу жасап, баарыбызга чогуу эмгектенип, бир концерт болуп турганбызда үчөөбүз тең алып барып, ошон үчүн мындай бир калыпта барыбыз. Демек баарыңызга тегиз карайт. Тең салмактуу. Жакшы. Негизи продюсерлер менен кандайдыр бир келишимдин үстүндө иштешет, ырчылар. Келишимде продюсердин ушундай бир айткандан чыкпаган баягы чектер болот, рамкадан чыкпаш керек. Мен айткан жерден ашча баспаш керек. Буга чейин көрүп атабыз, баягы ырчылар чыгып алыш үчүн продюсер менен иштешип алып, бир аз аты элге танылгандан кийин продюсер менен урушуп кетиши мүмкүн, кандайдыр бир себептерден. Ошого көз карашыңыз кандай болот, мисалы? Адамдын өзүнүн, ар бир адам өзүнүн ой жүгүртүүсүнөн, өзүнүн жүрүм турумунан. Маселен, азыр бүгүнкү күндө өзүңүз байкадыңыз, айтып атпайсызбы? Быйыл продюсер менен иштедиңиз, буга чейин өзүңүз чагып иштедиңиз. Адам өзүн өзү иштеп койт негизи. Адам өзүн өзү убакыт таап, өзүн өзү эмгек кылуу кыйын болуп калган күндө бирөө үчүн иштеп берүү бул чоң эмгек. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, ушундай убакытын бизге сарптап, айрым учурда үй бүлөсүнө барбай калат. Мен бирок көңүлдө жүрөктөн чыккан сөз, ошону продюсериме ачык айтамын. Ушундай бизге иштеп бергениңизге рахмат. Анын чоң эмгеги бар, мээнети бар. Ошон үчүн менде андай оюм жок. Канчалык мага эмгек кылган сайын мен да ийилип, чын жүрөктөн мындайча айтканда, орусча айтканда взаимность болуп турат. Жакшы. Анда азыр ушул жерден бир сизди жандуу ордоталы деп турабыз. Бир шаң дурак чыгармаңыздан азыркы учурда хит болуп аткан, элдин оозунда ырдалып, челленджге айланып аткан чыгармаңызды окугубуз келип атат, эмнегедир. бул чыгарма тууралуу кененирээк айтып берейин. Бул жүрөгүңдү ачаш деген чыгарма жакынкы көп болор элек, бир жума өтөр элек, жада калса интернет булактарына кирди, ошол жактан окусаңыздар болот. Бүгүнкү күнү ошол Instagram баракчаларында челленджге айланып кетти. Туура айтасыз, өзүбүздүн ырчы айымдардан баштап бийчи кыздарыбыз жана күйөрмандар бул чыгарманы челлендж кылып тартып Instagramдан көптөгөн көрүүчүлөргө ээ болуп турат. Бул чыгарма тууралуу кыскача айтып берейин. Бул өзбектердин чыгармасы, анан казак бир туугандар уруксат алып отуруп, анан казактардан биз уруксат алып отуруп, бүгүнгү жалпы жумурай журтубузга тартып отурабыз. Жүрөгүңдү ачаш деген чыгарма жалпы баарыңыздарга күндөстө болсун. Жүрөгүмдүн эшигин кагып турам ачач, бир гана сөз айтайын, ачуумду бас. Жүрөгүмдүн эшигин кагып турам ачач, бир гана сөз айтайын, ачуумду бас. Сагынып калсын дейсиңби, зарыгып калсын дейсиңби, тарынып калсын дейсиңби, жазылып калсын дейсиңби, жимиңда жүрөгүмдү ооруп калсын дейсиңби. Жүрөгүмдүн эшигин кагып турам ачач, бир гана сөз айтайын, ачуумду бас. Төгүлбөсүн мончоктой көздөрүңдө жаш, артык көрөм мен сени өзгө гүлдөн рас. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турам ач деген чыгарма. Аягы сону экен, аш деген жери. Качан клип тарталы деген? Клипте Кудай буйрса, ушул бүгүн Бишкекке барсам, эртең бир күндөрдөн баштайт деп ниет кылып турабыз. Бул ушул клипмейкердин убактысы, биздин убакытка баардык нерсе убакытка келип такалат. Бирок ушул жакынкы бир 10 күндүн ичинде биз клипти чыгарганга олуттуу кириштик. Буга чейин билебиз, Аппагым деген чыгармаңыз ушул сиздин репертуарыңызда клиптердин арасында эң баасы кымбат деп бааланган клиптердин бирөөсү. Ошол убакта өзүңүз жалгыз иштеп жүргөн учуруңуз эле. Ошол убактагы кыйынчылыкты эми азыр эстейли. Азыр эми продюсер бар, жеңилирээк болуп калды, клип тартышты эле. Ошол убактагы бир клипке кайталычы, ушул Аппагым деген чыгарма. Чындыгында бул клип Аппагым чыгарма сөзөбону Бактияр Токторов, легендар логист болду. Агабызга мен ыраазычылык айтам бул чыгармага.
бул чыгарманы иштеп клипке бир 2 жумадан ашык убакыт кетти. Кыштын күнү тартылган январь айында. Аябай үшүп, өзгөчө мына ретро 80-жылдагы жагын тартканда бир иштебеген маданият сарайынын ичине кирип тартканбыз, Борбор калаанын ичинде могу кол чаап отургандар булар üşүгөндүктөн айласыздан кол чаап отурган жылыбыз үчүн. Биз го бийлеп бул жакта üşүгөндө эмеспиз. Атайын кыргыз тарабынан барып кыргыз улуттук кийимдерин 80-жылдар кийимдерине анан кийин мондай өзүңүздөр көрүп турасыздар, бир 20дан ашуун инсан чогулуп турат. Массовка чогултуу өзү кыйын болду. Аябай оор клип болду, бирок канчалык бир жакшы сөз бар. Мээнетиң катуу болсо, Тапканың тапканың таттуу болот дейт. Ушундай клип болду буга. Демек, жыйынтыгы ушундай. Жыйынтыгы жакшы, керемет. Да. Карап турсак, чынында эле 3 багыт боюнча тартылган клип экен, кыргыз нукурра. Жыл анын бүгүнкү заманбап жашоонун чагылдырылган. Жакшы. Мына ушундай эми мындан кийинкисиге балким эми сиз мынчалык түйшүгүнү билбесеңиз керек, ал продюсердин моюнда дегендей. Менимче жеңил болсо керек. Жеңил, кыйла жеңил болсо керек. Жакшы. Ушул жерден эми сурап кетпесек болбойт. Ушул тойлордогу ставкаларыңыздар тууралуу билели. Тойдо ставка биз өзүңүз да жакшы билесиз. Анда сиз байкап жүрөсүз, көрүп жүрөсүз. Чыгармачылык инсанда бир ставка болбойт. Анткени элдин талабына жараша. Маселен, көбүлөрү сенин чындыгында талантыңды баалап, алар кыялданышат, например, ушул ырдап берсе же ушул менин жакшылыгымды алып барып берсе депчи. Бирок ал деле маселен чалат. Ушундай тойлор болчу. Кайсыл тойканада, ушул тойканада биз деле ушул элдин талабына жараша, элдин мүмкүнчүлүгүнө жараша баа айтабыз. Мындай мен ушунча менен келем, кааласаңар бергиле, кааласаңар жок деген андай туура эмес болуп калат. Бизде андай атайын ставкабыз жок. Элибиздин жакшылыгында, элибиздин мүмкүнчүлүгүнө жараша эң башкысы жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дейт. Эң башкысы ошол инсан ыраазы болуп, бир жакшы бата берген болсо, ошол бизге ийгилик. Эсте калган кызыктуу окуялар. Кайсыл жакта? Балким сахнада, балким ушул эми сиз деле эсте калган жашооңузда. бир кызыктуу окуя мен бүгүн күнгө чейин эстейм. Концерт коюп жүрөбүз, ошол концертте мен алып баруучу кызматты аткарып калдым. Борбор калаада. Борбор калаада. Ысык көл жергесинде экен. Андан кийин Ырчы кыздар, ырчы балдар, концерт бүткөндөн кийин мен тааныштырам сиздерге бүгүн ушундай алтындай убактысын бөлүп бул чыгармачылык кеч тартуулап келген сиздердин кол чабыңыздар менен маселен ушул бир нерсе бар, бул бир нерсе деп чакырсам, ар бири чыгып мынтип башын ийип рахмат айтат. Мен атын атап эле коеюн деп турам. Андан кийин анда эмесе бүгүнкү концертибиздин эң эркеси, эң сулуусу сиздерге мыкты бийлеген ушул кызыбыз бир нерсе бар, кол чаап коюңуздар десем тиги чыкпайт. Ана мен чыкпайсың алдынан көрсө ал жанагы сахнага жыгач, эки жыгачтын ортосуна каблук туфлиси тыгылып калыптыр. Чыкпай алып туфлисин чечти дагы бир жагында туфлиси бар, бир жагында жок. Мынтип басып келди дагы башын ийиптирип кайра ушинткен бойдо сахнадан чыгып кетти. Элдин баары күлүп кол чаап концертти бүтүрдүк, жана баары чыгып кетти, бирок туфлиси сахнада турат. Ошо мен эл кеткенден кийин анан туфлини тартып чыгарышты. Ошондо жардам берип койгон эч ким болбоду, эми аракет кылып, бирок мен колунан кармагандай ал туфли тыгылып калды. Бизде ал жерде баягы ситуация ушундай болуп кыйыныраак болду, кыйыныраак болуп калды ичинде. Жакшы. Эмнеден коркосуз? Жакындарымды жоготуудан корком. Дагы? Убакытты пайдасыз кетүүдөн корком. Жаңылбас жаап мүдүрүлбөстөй акыл болду. Эл адам болгондон кийин түзүрүп, түзүлүп, өзгөчө маданият адам болгондон кийин маданияттуулукту көрсөтүш керек. Жаңылбастан коркобуз. Эң башкысы ата-энеди, туугандарымды жоготуудан, досторумду жоготуудан. Деги эле маданият адамы кандай болуш керек? Сөздөр айтып турат го. Маданияттуулук. Ар бир мамлекет маданияты менен гана көтөрүлөт дейт. Ушул кесипти тандап алган соң, маданиятты тандап алган соң сөзсүз түрдө биринчи адам өзүн оңдоо керек. Сөзсүз түрдө маданият адам эмес, башка кесипте иштегендер да. Сөзсүз түрдө эң башкысы маданияттуулук бул биринчи орунда. Чыгып кетпесин деп кырып турам.
азыр бизде конкурсубуз башталды. Ардактуу көрүүчүлөр, жалпыңыздар экранга жакыныраак олтуруңуздар. Анда эмесе биз эң алгачкы кутучадагы конкурсубузду баштайбыз. Айымдар жана мырзалар, темир бул кутучанын ичинде кандайдыр бир нерсе катылган. Мен сураганым себеби ошондон болду. Эмнеден коркосуз? Мен корккон нерсе эмес болсо болду башкысы. Азыр колуңузду саласыз. Бунун ичинде эмне бар экенин сиз билип айтып беришиңиз керек. Эки колду тең салабыз, анда бисмилла деп. Мындай сүйлөшө албайлыбы? Мен негизи эң коркконум, фобиям бул жылан. Андай болсо жөн эле коелу. Биз негизи баш тарткан коноктордон штрафы бар. Ошондуктан мен баарыбыз негизи жандуу, жансыз. Анасын айта албайм. Сиз аракет кылып табышыңыз керек. Такташ бисмилла деп баштайбыз. Эки колду тең салабыз. Кудай сактасын. Эмне экенин Айтып беришиңиз керек, ооба. тирүү кача. Жок, мен айта албайм. Тирүү десем, же жансыз десем, анда сизге жеңил болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз өзүңүз аракет кылышыңыз керек. Биз этет кылабыз. тирүү эмес экен. Эң башкысы тирүү эмес экен, Оюнчук окшойт болмойбу? Бул менимче биздин балапандар ойной турган же торпок, же такай окшойт менимче. Оюңузча, ушундай, Туура айтамбы? Туура. Эң туура. Бул сиз туура эле бердиңиз жоопту. Мен сизге көрсөтүп коеюн да, эмне экенин. Бул мондой такай болчу. Эмне экенин бул? Туура эле таптыңыз, такай. Кичинекей бөөктөр ойнойчу. Мына ушундай. Бул биринчи эле шарты болду. Экинчи шартка өтөбүз. Эми азыр биздин жигит келсе, экинчи шартыбызды биз сизге эми мына көз менен жаап турабыз, көздү. Экинчиси, көзүңүз жаап бериңиз. Экинчиси жандуу болуп калышы дагы мүмкүн. Дагы ушинтип салам, Ооба, ушинтип саласыз. Ачмай жок. Даярсыз, Даярбыз. Көрөбүз. Салалы. Азыр. Коркуп атасызбы? Чөтү мен толкунданып баштадым тердеп. Демек, көзүңүздү ачып бересиз азыр. Бунун ичинен карамай жок. Көрүнбөйт мага Сиз деле. Эми жок дегенде ушунусуна бир аз жол багыт беребиз. Биз багыт беришибиз кандай? Мисалы, жандуу же жансыз десек анда жеңил болуп калат сизгечи. Болгону сиз колуңузду салып эле өзүңүз билип айтып беришиңиз керек. Бисмилла деп баштайлы. Бисмилла дейли, ооба. Бул мен айтайын, багыт берейин, эми багыт болсун. Бул кичинекей жаныбар. Эйтет, кулак жагына оратабыз. Качып кетип калды, тияга. Мындай акырын эле кармады. Не болушу мүмкүн? Жансыз. Бул менимче оюнчук экен, балдардын оюнчугу. Эки кулагы бар, мурду бар, куйругу бар. Тартчыңыз. Точно бир нерсе. Тартчыңыз. Мына ушундай жеңил оюнчуктар. Албетте темирди өтө эле көп коркутпайлы дедик. Анткени азыркы учурда эфирден чыгып бул жигит шаарга барат, продюсердин жанына барат. Балким учуп чыгып кетсе продюсер коркуп кетпесин. Жок, эме, рахмат. Баткенге барат. Мен бир гана ушул эң корккон тирүү жаныктан жылан.
Андан башкаларынан коркпоймун. Күчтөрдөн, мышыктардан, үй жаныбарлардан коркпоймун. Наоборот, мен тескерисинче жакынмын ошондой жаныбарларга. Андыктан ошон үчүн мага жеңил болду окшойт. Жеңил болду. Мен коркконум болгон ошо жылан болбосо экен деп ниет кылатым. Башка жакшы сан. Жакшы, рахмат. Биз болсо ардактуу көрүүчүлөр, эфирибизди алдын көздөй улантерибиз. Сиздер Баткен телеканалына Бат шоу программасын көрүүдөсүздөр. Мына ушундай биринчи конкурсубузду дагы ийгиликтүү аяктап алдык. Көп келген биздин конокторубуз коркчу эле. Бул конкурстан темир ийгиликтүү өттү десек жаңылышпайбыз. Алдыда дагы конкурсубуз бар. Ага да катышасыз, Кудай буйрса. Эми кийинки суроолорду узата берели. Ушул күйөрман кыздарыңыздан же болбосо кандайдыр бир күйөрман жалпы эле айтканда күйөрмандардан сизге эсте калган бир, эсиңизде калган бир белектер барбы? Белек голос эсимде калган белек мага ушул жай намаз менен Куран кетип, теспе белек кылган. Бул чындыгында аябай сонун белек болгон. Үйдө турат ушул белек. Андан сырткары ушул көбүнчө оюнчуктарды алабыз, жанагы жумшак оюнчуктардан алабыз, мягкий ушул аюулардан, гүлдөрдөн алабыз. Күйөрман кыздар саат белек кылат, анан кийин күмүш цепочка под подарок берет. Жакшы, ар бирине рахмат, ырашылык айтабыз. Анда биздин кийинки суроолорубуз кыска нуска болот. Сизге жаккан эки кийимдин фирмаларын айтсаңыз. Айтабыз. Мен өзүм кийингеним, мен көбүнчө классический кийинген үчүн Алтын жылдыз деген фирма бар. Ушул классикалык кийимдерден. Андан кийингиси Ленин деген кроссовкаларынан көрүп кем. Ушул эки фирма. Сиз сүйүп уккан чыгарма? Мен сүйүп уккан чыгарма көбүнчө мен ушун көп угам, эргип алам. Саламат Садыкова экөөбүз аткарып жүргөн Ала Тоо чыгармасы. Сиз жакшы көргөн тамагыңыз? Мен жакшы көргөн тамагым шорпо, плов, нанги, манты, рома. Көп колдонгон сөзүңүз? Чындык. Мен көп колдонгон сөзүм өзүм байкап болчумун. Акыркы кезде ошо эфирлерин байкасам, чындыгында деген сөзүм көп колдонот. Чындыгында деген сөз аябай көп колдонот. Чындыгында эле? Чындыгында деген. Чындыгында эле. Сизге жаккан кодул Кыргызстанда? Мага жаккан кодул бул топ, беш тапан деген топ. Ошолор аябай харизматичный агаларыбыз, ошолордун чыгармалары, пародиялары мага жагат. Кыздардан балаган сапатыңыз? Ыймандуулук, жөнөкөйлүк, кичпейилдик. Кандай автоунаа жагат? Өзүм айдап жүргөн Lexus автоунаасы. Кийинки суроо сиз үчүн оор болуп калышы мүмкүн, бирок бирөөсүн тандашыңыз керек. Мурадил же Кудайберди? Лутфулла Бузурмангулова. Продюсерим Лутфулла Бузурмангулова. Жок, экөө бирөөсүн тандаш керек. Экөө тең жакшы болот. Улуусун таңдап коюм, Мурадил. Той же концерт? Концерт. Гитара же комуз? Комуз. Кийинки суроо болсо, соц тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Айрыкча кайсы? Instagram аракчасын. WhatsApp же Twitter дейт? WhatsApp. Instagram же Одноклассники? Instagram. Мына ушундай суроолор болду. Сизге рахмат айтабыз. Ал эми буга чейин мынакей кыздардан балаган сапатыңызды билдик. Канча негизи балалуу болгуңуз келет? Үйлөнгөндө. Жок, эми негизи үйлөнгөндө балалуу болосуң деп билебиз. Ошо негизи ниеттер барбы? Ой, эми Алла Таалам берген утпасын деп канча берсе ала беребиз. Ала беребиз. Негизи Алла Таалам ар бир пенденин өзүнүн ырыскысы менен жазат. Айтат го негизи үйүндө канчалык ушул балдарың көп болсо, Алла Таалам ырыскыңды да береке болуп бере берет. Сизге жаккан актер? Болот Тентимишев. Гүлнур Сатылганова же Динара Акулова? Динара Акулова. Сизге жаккан кыргыз кинолордон? Мага жаккан кыргыз кинолордон Апамды издеп деген чыгарма кино аябай жакты кино. Демек, бүгүнкү күндө акыркы көргөн жакшы кинолордон ошол Апамды издеп деген.
Эс алуу жагабы же талыкпай иштеш керек бе? Биринчи талыкпай иштеш керек, анан кийин эс алыш керек. Шаар же айыл? Эмгек үчүн шаар, эс алуу үчүн айыл. Баркелде, азаматсыз. Сонун жооп болду. Анда биз болсо ардактуу көрүүчүлөр, уланталы дагы кийинки оюнубузга кезек беребиз. Музыка кетти. Алгачкы сөзүбүз өрүк. Кичине оозу чоңураак ачып айт. Өрүк. Өрүк. Оозум кичине өзү меники. WhatsApp. Тамада. Тамада. О, баракелде. Койон. Кон. Койон. Он. Жок, койон. Оозу чоңураак ачып. Койон. Гөлөч. Жок, койон. Конок. Койон. Кийинкиси. Койон. Кой. Жок, койон. Ток. Койон. Мүйүз. Койон. Короз. Жок, койон. Топ. Уй. Койон. Жакшы. Кийинкиси. Аппагым. Аппагым. О, баракелде. Каттаппайм. Гитара. Тикенек. Гитара. Зирек. Гитара. Килек. Жок, гитара. Оозу чоңураак ачып атсаңыз. Гитара. Жок, тишиме адам кийинкиси. Гитара. Гитара. О. Багыт берейинчи. Журналист. Студент. Жок, журналист. Жүрөк. Журналист. Тишинбей атам. Журналист. Дурак. Журналист. Журналист. Тишинбедим кийинкиси да. Чичкан. Жираф. Чичкан. Жылан. Оозуңузду чоңураак ачып Чичкан. Сөгүнмөсөңүз. Чичкан. Ой, чичкан. Мурч. Муз. Жок, мурч. Тишинбей атам. Мурч. Мүйүз. Жок, мурч. Мурч. Туз. Жок, мурч. Муз. Тишинбедим кийинкиси. Мурч. Продюсер. Маршрутка. Жок, продюсер. Тишинбедим. Продюсер. Азаматсыз. Музыкаңыз бүтүп калды. Бүтүп калды. Ошончо таап калдык. Улантабыз анда. Бүтүп калбосо. Аяктары калды, соңкулары калды. Аракет кылабыз. Таппай калганыңызды берели. Журналист. Студент. Жок, журналист. Пуль. Журналист. Oyun büttü. Ya. Oyun büttü. Öpkö. Oyun büttü. Stop, oyun büttü. Бүттү. Oyun büttü. Алайбы. Oyun büttü. Өпкөн. Жакшы. Анда биз болсо соңку суроолорду узаталы, урматтуу Темир мырза. Алда дагы кандай пландарыңыздар бар? Мына продюсер менен 3 жылдык келишимиңиз бар экен. Эсли келишим бүтсө дагы эмне кыласыз? Улантасызбы же өзүңүзчө иштейсизби? Пландарыбыз Кудай буйрса быйыл 21 мартта Сүлүкү шаарында концерт өткөрдүк. Ушул бесүү концерт эми ушул концертте жогорку деңгээлде Борбор кала Бишкекке жалпы кыргыз элинин ак батасын алып, ушул күз айларынын аяктарында ушул концертте сольный берели деп турабыз. Кудай буйрса насип этсин, ошол күндө ага чейин бир аз эмгек болуп, сонун концерт тартуулайбыз.
Эфирибиз ушу менен дагы жыйынталып калды. Сизге ыраазычылык айтабыз. Келип бергениңизге, кызыктуу конкурс, жакшы маек куруп бердиңиз. Эфир соңунда эркин микрофон берели, анда. Рахмат, өзгөчө мыкты эфир, Батшоу, Баткен ТВ телеканалынын жамаатына, жалпы эмгек жамаатынын алып баруучуларына ыраазычылык айтабыз. Эфириңиздер ар дайым тынук болсун. Сиздерге баарыңыздарга чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Оорубаңыздар, эч ар дайым ушинтип жаркылдап элге түз бизди байланыштырган көпүрө, алтын көпүрө болуп тургуздар дейли. Барыңыздарга чоң рахмат, жалпы жердештер, мекендештер, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө аманчылык болсун. Ар бир үйдө бакыт болсун. Баланын жетип, бейиштин жетип деп ар бириңиздердин үйүңүздөрдө перзенттин өнүгүүнү алап туттун. Жакшы көрөм барыңыздарды. Урматым менен Темир Танирбеков. Мен да сизге ошолорду каалайм. Албетте бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы дедиңиз. Ошол башты мен да сизге каалайм. Ошол баш үйдө болсун. Ырдактуу телекөрүүчүлөр, урматтуу айымдар жана мырзалар, ошол менен бүгүнкү Батшоу программасы дагы сапарын карытты. Жалпы биз менен бирге болгон көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылыгыбызды айтабыз дагы. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө деп мен сиздер менен коштошуп калам. Аты жөнүм Расул Акматов болду. Эгерде ушул берүүнү кимде ким көрбөй жетишпей калган болсо, анда биздин YouTube каналыбызга да кирип, ошол жактан дагы кенен көрүп алсаңыздар болот. Анда кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турама чач, бир гана сөз айтайын, ачууңду бас. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турама чач, бир гана сөз айтайын, ачууңду бас.